Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили жана адабияты сабактарында интерактивдүү методдордон пайдалануу. Мен турмушта сараң ачкөз эмесмин. Өктө кылып ай аз бердиң дебесмин. Байлык, үй жай, ден соолуктан ардактуу мага берсе эки сабак ыр берсин. Мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм, ыры жок, өмүрүмө канаттанбайм, Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм, деп айткан экен улуу акын Алкул Осмонов. Мына интерактивдүү методдор өтө көп. Алардан ар кимге үйрөтөт. Дебаттар, мээге чабуу, моделдештирүү, билис суроо, бумеранг, инсерт, бинар, ролдуу оюндар, бинго, балык скелети жана башка толгон токой мына ушул сыяктуу белгилүү интерактивдүү методдорду мугалим чыгармачылык менен өз сабагында колдонусу мүмкүн. Билем, билгим келет, билдим өңдүү интерактивдүү сабакта күтүлүүчү натыйжа окуучу маалымат менен иштөөнү үйрөнөт. Мурунку билимдерин жаңы билимдер менен айкалыштыра алат. Түшүнүүгө, талоого багытталган суроолорду түзө алат. Маалымат менен өз алдынча иштей билүү көндүмдөрү калыптанат. Маалыматты өз алдынча түшүнүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. Жүзөгө ашыруу кадамдары: биринчи, тема айтылат. Таблицаны доскага жана дептерге сызып алышат. Билем, билгим келет, билдим. Экинчи кадам: таблицанын биринчи бөлүгү толтурулат. Тема боюнча билгендерин жазышат. Алгач бир категория боюнча идеяларды жазып, андан кийин калган категориялар боюнча билгендерин талкуулашат. Билем, Алкул Осмонов тууралуу эмнелерди билесиңер? Үчүнчү кадам: таблицанын билгим келет бөлүгү толтурулат. Мында окуучулар темага байланыштуу өздөрүн кызыктырган суроолорду жазышат. Билем, Алкул Осмонов тууралуу эмнелерди билесиңер? Билгим келет, Алкул Осмонов тууралуу дагы эмнелерди билгиңер келет? Төртүнчү кадам: текстти окууга көрсөтмө берилет. Текстти окуп жатканда экинчи бөлүктө жазылган суроолордун кайсынысына жооп тапса, таблицанын үчүнчү бөлүгүнө ошол суроонун номерин коюп туруп жоопту жазуу. Андан соң жаңы идеяларды жазуу. Бешинчи кадам: толтурулган таблицанын жыйынтыктарын талкуулашат. Жуптукта, жалпы класста дагы жаңы суроолор же идеялар жаралса, таблицага жазылат. Алтынчы кадам: жоопсуз калган суроолор боюнча өз алдынча изденүүгө багыт берилет. Тактап айтканда, жоопту табуу үчүн окуучулар үчүн жеткиликтүү болгон маалымат булактары, эксперттер көрсөтүлүүгө тийиш. Жетинчи кадам: жыйынтыктоочу жазуу жумушу сунушталат. Бул ыкма маалыматтык тексттер менен иштөөдө колдонулат. Эми кластер усулу боюнча карап өтө турган болсок, мында күтүлгөн натыйжа: окуучу билимди маселе боюнча колдоно алат. Маселе тууралуу өз билимин колдонот. Окуган тема боюнча маалыматты көрсөтө билет. Козголгон тема боюнча толук кандуу маалымат жасай алат. Жүзөгө ашыруу кадамдары: биринчи, мисалы, кыш темасына доскада кластер түзүү. Кышкы аңдар, кышкы эмгек, кышкы кийим, кышкы табият көрүнүштөрү, кышкы куштар. Кышкы эмгек: кыш, кышкы эмгек, кышкы аңдар, кышкы куштар, кышкы кийим, кышкы табият көрүнүштөрү. Экинчи кадам: окуучуларга ушул багыттагы тема боюнча жумуш дептерлерине тааныш түшүнүктөрдү жазууга тапшырма берүү. Үчүнчү кадам:
жеке жазууну топто талкууга салуу, жалпы топтун атынан жооп дайындоо. 4-нчү кадам кластер боюнча топтун жообун жалпы доскага жазуу болуп эсептелет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң Төртүнчү кадам кластер боюнча топтун жообун жалпы доскага жазуу болуп эсептелет. Мына ушундай интерактивдүү методдору менен мугалимдер сабак өтүүсү мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.